Кандайсыңар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ушу кичине Орусия Украинада эмне болуп атат көрөлү. Маалымат боюнча Румынская сотня деген аккаунт бар ушул X'те 24-25 жылдын ушу кулжа айын карап жатат. Кулжа айын карасак 24 жылы Орусия 112.000 километр чаачы басып алыптыр Украинада. Бул деген 18,9% Украинанын жеринен болот. 91-жылдан тарта эгерде эсептесек. 25 жылы саны 116.000 километр чачыга жетти. Чачы километрге мындан айтканда 19,1% Украинанын 91-жылдагы чегаралары менен кошо караганда жергесинин ошо көлөмү да, ошо аянты. Ушундай аянтты бүгүн Орусия басып алды. Демек, бир жылдын ичинде дагы 1% басып алды Украинаныкын. Ушундай маалымат берилип жатат. Жана ошо бүгүнкү күнү Украинага албетте армия, мисалы үчүн, кишилерди толук келтире албай атат. Проблема болуп атат эмки чекте. Ушу мисалы үчүн видеодо көрсөтүп атат. ТЦК бул деген Украинанын мобилизация кылган ошо түзүмү, баягы аскерге жаш балдарды же болбосо жаш жеткен адамдарды, резервисттерди ошондо көчөлөрдөн кармалып тыгып алып кетип баратат да, ошо армиясына. Ушул нерсе байкадык. Дагы Украина акырындап баягы өзүнүн армиясын ушундай абалга келтирди. Баягы кошумча куралды табыш үчүн бүт дүйнө жүзүндөгү курал өндүрүшчүлөргө Украинанын ичинде куралды тестирлөөгө же болбосо текшерүүгө толук мүмкүнчүлүгүн түзүп беребиз деп айтышты. Жана эл аралык баягы курал өндүрүшчүлөр эми Украинага барып ушундай куралдарын сынай алышат. Аскер майданында, согуш талаасында. Анан ошо толугу менен андан ошо куралды туура колдонуу боюнча үйрөнүү жана үйрөтүүчү ар кандай аспап, окутуучу аспаптарды даярдаганга мүмкүнчүлүк болот экен да, мисалы үчүн. Ушундай нерсе болуп жатат. Таң калыштуу, кызыктуу. Орусиянын баягы маалымат булактары айтып жатышат. Орусия Украинанын М1 Абрамс танктарынын ошо евро биримдик жана АКШ берген танктардын санынан 87%-ын жок кылышты дейт. Негизи 31 танк берилген деп айтышат. 87% болсо бул 5-6 эле танктай калгандай да. Ошону Абрамстарды жок кылдык дейт орусиялыктар. Эми бул чын, бир четинен баягы бир да ушундай темир тарсак аман калбайт азыркы дрондордун заманында. Жана албетте Абрамстагы бул деген баягы дүйнөлүк терминатор эң мыкты танкы деп эсептелинген эмес, бир гана бул урандан жасалган, кедейлетилген мындай урандан жана композиттик материалдардан жасалган жеңил бронясы бар болчу. Ал броня РПГни токтото алат эле. Бирок бул Чопхемге, британиялык бронядан, Осоттон алсызыраак. Жана жалпысынан кайсы танк күйбөсө деле бул деле танк ширинкидей күйө берет да. Ушуну Орусиянын армиясы далилдеди. Албетте эч качан деле америкалыктар өзүлөр айткан эмес, бул танкты эч бир буза албайсың деп, бирок ошо Абрамстар күйүп кетти. Дагы ушу аналитика боюнча ошо мисалы үчүн Украиналыктын куралдуу күчтөрү ошо булардын атууларынын радиусу көрсөтүлгөн. Бул деген артиллерия, атайын куралдар, ошо дрондор, ушулардын атуу радиустары. Мынакей могул жерде көгүш, мындай көгүлтүр сызык, бул деген фронттун линиясы. Ошо кара сызык бул деген ошо коргоочу оттун көлөмү. Ал эми баягы калган сызыктары, ошо тегеректери бул деген радиуста атканга 80 километр радиуска, 100 километр радиуска Украина Орусиянын территориясына аталат, Орусия Украинанын территориясына аталат да. Мына ушундай жашоо бул жерде оңой эмес. Бул жерден тынч жарандар кетпей жатат. Бир четинен аябай жаман жапа чегип атат. Гуманитардык катастрофа болуп аткан жер да, ошол жерде.
дагы ошо бир аккаунт, ошо румынская сотня, картина маслом деген аккаунт Газа менен ошо Украинаны салыштырып жатат. Карасаңар бул жерден ошо Украинанын баягы жарандары жапа чеккен жерлери жана басып алынган жерлери ушул жерден, мисалы үчүн, Орусиянын таасири, аскердик таасири да байкалууда кызыл чекиттерде. Бул болсо Газанын жалпысы ошо аянтын салыштырып атат да, Украинанын аянты менен. Ушундай айтып атат, эмне үчүн эгерде бүт дүйнөнүн көңүлү Украинага бурулган болсо, Газага бурулбаган болсо, ушул себеп дейт. Анткени Газанын суроосу бул башкача бир суроо. Жана алардын 58 миң өлсө, Украинада бүгүнкү күнү ушу 500 миң миллионго чейин өлүп атат деп айтып атат да. 1,5 миллион киши эки тараптан тең өлгөндөй болуп жатат дейт. Ушундай маалымат берип жатышат. Албетте өзүңүздөр да комментарийге жазгыла. Ушундай албетте элдин санын да эске алыш керек. Украинада 32 миллион киши азыркы таапта, Газада болсо 2 миллион киши да, жалпы палестиналыктардан. Ошо дагы инсайдер деген массалык маалымат каражаты айтып атат, Украина менен Орусия аскерлерди алмаштырды, баягы туткунга түшкөн аскерлерди бири-бирине алмашты. Бирок дейт, ошо Орусияда кайтарылган туткундар, орусиялыктар аларды кайра согушка жиберип салышты деп инсайдер жазып атат да. Ошо Орусияда туткундарды кайра алдыга штурмга жиберип салышты деп ушундай маалымат жазып атышат. Ушундай YouTube'дан да чыгыптыр ушундай сюжет инсайдердики. Бул албетте инсайдер бул деген эл аралык басылма. Ушул жалпы эмне кандай өзгөрүүлөр болуп кетти дейт. Ошо мисалы үчүн Кулжа айында 2025 жылдын бүт Украина ошо 556 километр чачы жоготту дейт. 18,5 чачы километр жоготту дейт. Сумская областтан 100 чачы километр жоготту. Харьковская областтан 20, Донецкая областтан 403 километр чачы, Лугансктан 15 чачы километр, Запорож аймагында 18 километр жоготту дейт. Ошундай карасак, бул кызыл менен бул ошо Кулжанын ичинде жоготулган Украинанын территориялары да. Ошо Кулжанын бирине басып алынган, жана Кулжанын 30-на чейин, ошо биринен 30-на чейин 2025 жылда жоготулган, орустар басып алган, Украинадан бөлүп алган ошо жергелери. Көрүп атсаңар, Орехов, Курахово, Горловка, Славянск, Краматорск тарабы, Северодонецк, Изюм, Купянск, ушул жерден ушундай Орусиянын аскерлери алдыга жылып Украинанын территориясын алып алышты. Ошо бул жерден Хотынь, Суджадан дагы ошо мисалы үчүн конкиста болуп кетти. Украина биринчи басып алды эле, кайра ошо Орусия басып алды ушул жерлерди. Графиги ушундай дейт да. Ошо ай сайын канча километрден алып атат. Мисалы үчүн ошо Кулжада дейт, Кулжада ошондо 325 дагы ушундай көрсөтүлүп атат да, кайсы жылда канча километр басып алган. 24 жылы, 25 жылы. Карасак, мындан ары 18%, 18,8% бул деген 22 жылга чейинки территория. Мисалы үчүн Украина бүгүнкү күнү ошо кайра жаңылыктар көп кайталып атат. Бүт массалык маалымат каражаттарынын X'теги аккаунттарында ушундай өзүнүн майданын согуш сынаганга берип атканы. Жана ошо мисалы үчүн чек ара евро биримдик үчүн Украинадагы анын коргоо министрлиги маалыматты көрсөтүп атат. Мисалы үчүн дейт, Москвадан дейт Гагага чейин 2450 километр деп көрсөтүп атат да. 2450 километр. Бул деген Украинанын мындай басылып алынбаган территориясынын узундугу дейт, Гагага чейин. Ушинтип булар деген баягы Европаны көндүрүп атышат да, согушка даярдангыла, силердин душманыңар биз эле кармап атабыз дейт да. Ушундай мааниде айтылып атат.
Бул болсо баягы Запорожье Угледар картина масла деген аккаунт кайра айтып атат. 58 армия ошол жерден ВСУ Украинанын куралдуу күчтөрү дейт, логистиканын узундугун колдонуп жатат. Жолдор жакын дейт ошол жерге, ошон үчүн ошол жолдорго 80 километрден аз дейт. Ошон үчүн узундугу 200 километр. Ошон үчүн Украинанын атайын күчтөрү логистикалык түйүндөрдү Орусияныкын дайыма ошо аткылап атат дейт дагы. Жана ошо логистиканы Орусияныкын бузуп атат деп айтып жатышат да. Анан ошол эле аккаунт айтып атат, стратегиялык мисалы үчүн операция Украина күчтөрүнүкүн көрсөтүп атат. Фронт сынган эмес дейт, фронт бузулган эмес, мындай жырылган эмес, фронт жумушак дейт, мындай ийкемдүү. Албетте ошо Украинанын армиясынын потенциалы толугу менен бүтө элек. Критикалык жоготуулар аз. Орусиянын армиясы Покровск тараптан 130 километр алдыга жылышкан. 6 эсе ошо нормативден көп күч топтошкон. 12 айда 3000 чарчы километр басып алышкан. Бирок бул деген 20 эсе ошо нормативдерден азыраак дейт. Стратегиялык маселеси, максаты аткарылбай калды дейт. Жана Орусиянын армиясынын мындай алдыга жылуусу басаңдады дейт, токтоду дейт. Ошо деми жетпей калды. Жана бул деген мындай же болбосо аскердик потенциалдын ылдыйлашына алып келди дейт Орусиянын армиясынын. Стратегия жана оперативдик тактикалык резервдер, мындай кошулмалар, камдалган аскерлер ошо азайды дейт. Албетте мындай толуктоо армияны дөңгөлөктөн болуп атат дейт, мындайынан тез болуп атат дегендей. Албетте өзүнүн мындай күчүн жоготуп атат дейт. Ошон үчүн булар көп фронттогу тармактардан өзүнүн соккуларын азайтышты дейт. Анан негизи батыш аймактан ошо Орусия армиясы инерция боюнча Краматорск, Кураховага ошондой мындай сазга тыгылгандай тыгылып калды дейт. 40 километр четке өтүп ошо бүт жерден анан 90-чу танк жана 27-чи ошо мото уна дивизиялары ошол жерден аябай кирип кетти, калып кетти дейт. Покровсктон анан Кураховага кетишти дейт, жана ошо бүт өзүнүн тактикалык күчүн жоготушту дейт. Ушинтип бул тыгылып калды деп атат да, Орусиянын армиясы тыгылды деп айтып атышат. Бул Орусиянын аккаунту, кичине ирония кылаттыр, Свободин деген ушу киши. Орусиядын айтып атат, биз деген албетте шаарларыбыз дейт аябай жаман начар абалда, биздин асфальттар 70 жыл алышмаша элек. Албетте жанында үй турат, жакында урайт дейт 70 жылдан ашык. Ошо анан чалкан өсүп атат дейт. Бул деген тарыхый жер дейт шаарыбызда, бирок биз деген буга акча кетирбейбиз дейт. Биз деген бүт акчаны фронтко кетиребиз дейт, жеңиш үчүн. Орусия жеңет деп атат да бул жерден. Тротуарларыбыз жарык болсо деле биз жеңишке бүт акчабызды кетиребиз деп атышат да. Анан ошол эле картина маслом жазып атат. Донецк фронт боюнча ошо Орусиянын аскерлери Улаклы айылдан Константинопольго кетип атат дейт. Байкасаңар, Улаклы деген аталыш, бул деген кадимки эле баягы хазарлардын аталышы. Хазарлар аябай кыргыздарга тили боюнча да, келбети боюнча да, генетикасы боюнча да аябай жакын эл. Ошо украиндердин бүгүнкү түзүмүндө турушат украиналыктардын. Ошон үчүн ошол жерде кыргыз сөздөр аябай көп да. Ошо Улаклы айылдан Константинополь деген айылга, шаарга ошо мындай 1 километрге чейин 3 жумада алдыга өтүштү дейт. Бул стагнация. Орусиянын армиясы Шевченко, Богатырь тараптан ушу токтоду дейт. Бул албетте эгерде мисалы үчүн Украина армиясы бул жерден флангтан урса, фронт кайра бузулат дейт, кайра ошо Орусиянын армиясын сууга жиберип салат дейт, сууга түшүрүп ийет. Агын сууга. Бул жерден тынбай Орусия тараптан, армия Покровск тараптан согуп атат дейт, бирок алардын күчү азайып жатат дейт. 5-чи ошо жума передислокация болуп атат. Торецк ошол согукулар көбөйүп атат дейт. Бирок дейт ошол жердин күчү азайып атат дейт да. Ошо албетте соккулардын ушундай мындай кандай десем басымы азайгандай болуп атат. 3 позицияны алып алышты дейт Орусиянын армиясы. Бирок ошол эле тарапта Украинанын армиясы 5 позицияны бошотушту дейт. Бул жерде ситуация дейт Донецк тарапта аябай мындай шарттуу түрдө стабилизация болду дейт да, туруктуу болуп калды деп айтып атат да. Бул деген Торецк, Луганск мисалы үчүн жергесин карасак, ошол жерден кайра эле да, кыска сөз менен айтканда, албетте баягы украиналыктар өзүнүн
аскердик духун көтөргөнгө аракет кылып атат. Мындай менин көз карашым боюнча кыска айтканда 3000 километр бердик дейт, 500 километр кайра алдык дейт да. Ушундай нерсе болуп атат. Украиналык баркыр фронту ийкемдүү болгону менен азырынча баары бир ошо жерге карай маалыматтык бекитсек, Орусия баары бир алдыга жылган деп атат да. Кыскасы. Радио Стыдоба деген ушундай бир дагы аккаунт бар. Орусиянын аккаунту айтып атат, украиндер эмне жазбасаңар дейт, мына карагыла дейт. Кечээ эле 1 жыл мурда Угледар фронт болчу дейт, азыр Угледар тыл болду дейт да. 18 километр линия фронтунан дейт. Угледарды алдык деген сөз да. Орусиялыктар эле Угледарды алды. Кантсе да ушундай чын алдыга жылып атат Орусия, Украина артка жылып атат. Эми Украинанын мисалы үчүн ошо башчысы генерал Марченко айтып атат. Линия жылды дейт. Украина 12 километрге жылып туруп 500 километрди бошотту дейт. 2 жуманын ичинде 1800 орусиялык аскерди жок кылдык дейт. 2 самолет, 2 вертолет, 120 танк, 130 артиллериялык система, 20 реактивдик система РСЗО. Азыркы заманбап техниканы эл аралык коомчулук бизге берген жардам менен, өнөктөштөр жардам менен көпүрөлөр жок кылынды, 150 командалык түйүн Орусияда жок кылынды жана 70 ушу атайын баягы ок дарыларды каткан кампалардагы жок кылынып жардырылды деп айтып атышат да. Грок болсо мындай жыйынтык берип атат. Эл аралык жардам фронтту катыттырганга жана туруктуулатканга жардам берди дейт. Украина 82% территориясын кармап жатат дейт. АСВнын ошол Кулжа айынын ошо Теке айынын 2025-не карата берген маалыматына 3 миллион дрон жасап жатат дейт. Жана орусиялык акылчылуулар аябай жай басаңдады дейт. 3 километр күнгө өтүп атат дейт. 1100 киши күнүгө жоготуп атат дейт Орусиянын армиясы. Мобилизация аябай оңой эмес болуп атат дейт. Реформалап атат, жаңы ошо мыйзам чыкты. Албетте ал мыйзамдын жардамы менен акырындап Орусия өзүнүн армиясын толуктап атат. Бирок НАТОнун жардамы башталып, 35 миллиардка жардам бериле баштады. Ситуация азыркы кездеги Украинадагы ошо жардам бергичүдөй дейт да Украинага. Ошо болуп жаткан абал Украинага пайда келтирип атат дейт. Бирок албетте Орусиянын ошо маалыматтык фронттун аскерлери дагы кандайдыр бир чыкыйынан чукуп койгондон калышкан жок. Ушундай чукушту. ТЦК толугу менен бүт мобилизациялык ресурсту жана резервисттерди армияга тартты дейт. Аларга узак убакытка эми күчү жетпейт дейт. Жаш кишилер эле калды жана аялдар калды. Бирок алар көпкө ошо согушту жүргүзө албайт деп жазып кыткылдап атышат да. Анан ошол эле Грок мисалы үчүн X анын өтө саясатка аралашып кетти. Ал бул жасалма интеллект. Грок жасалма интеллектти айтып атат. Биз алдынан көрчү ушул сценарий дейт. Украина эскалация согуш болуп кетсе, Украина соккуларды кеңейтет дейт. Территория Орусиянын территориясына, жергесине. Албетте ошо бар ситуация ушундай жакшы Украинага жылып кетиши ыктымал деп атат да. Анан албетте ошо бул жерден дагы бир видеону көрсөңөр болот. Мен да аны карап көрдүм. Бул жерден аябай тим эле ушул каналда Ауслендер дейби Виктор Барбос жазып атат. Ошо Станислав Курахов менен ошо болуптур видео боюнча ошо кантип Украинанын эли оккупациянын астында жашап атат жана согуш фронт линиясы кандай болуп атат деген видео. Чын эле аябай ал тозок, кадимкидей тозок туугандар. Тозокто жашашат ошол жерде жашаган элдер. Ошо боюнча видео. Күндө канча убакыт жашарыңды билбейсиң. Дрондун үнүн уксаң жата каласың, жерге качасың, катыласың. Жер жутуп кетпесе экен деп, жер жутса деле жашнайын деп. Анан бүт ошо жолдордун тегереги, капталдары дейт, ошо өлгөн жарандар дейт, мындай мирняк деп коебу, тынч жарандар согушка катышпаган. Аларды баары Орусиянын армиясы эч кимди бөлбөй өлтүрүп жатат дейт дрондор менен. Дрондор Орусиянын армиясында 2 эсе көбөйдү дейт, Украинаныкынан караганда. Жана ошо машина, кандай машинаны айдабасаң деле ал бир машина жарылат дейт тез эле. Бүт согуш талаалары ошо оптоволокно жиптерине толуп кетти дейт. Жана ошол эгерде карасак, Орусиянын
ошо дрондору түн ичинде тепловизор менен карап баарын атака кылышат дейт. Ошон үчүн тынч жарандар да өлүп атышат, аскер да өлүп атат, ким гана тирүү болбосун, кандай гана машина болбосун, фронт тийлешкен жерлерден баары өлүп атат дейт. Орусия болсо алдыга жылууну көбүнчө ошо пехота менен кылат. Ошон үчүн пехота келет, украиналыктар анан ошо пехотага анчылык жасайт, так ошондой эле дрондор менен дейт да. Ушундай аябай жаман абал, элдер былчылдап өлүп атат дейт. Бүт жерге карасаң сөк, бүт жерлерде сөк, бүт жерлерде суу жетпейт. Анан украинцтер ошол кезде деле өзүнүн баягы түшүмдөрүн талаалардан жыйнаганга аракет кылат. Ошо түшүмдөрүн жыйнап атканда дрондун үнүн укса эле ыйлап, чачырап жашынышат дейт. Бирок эгерде ошол түшүмдү жыйнабаса да жаман, түшүмдү жыйнабаса тамаксыз болот, соодага эчтеке кылбай калат. Ошон үчүн баары бир ошо душмандын жоонун ошо басымынын астынан түшүмдү жыйнап жүрүшөт дейт. Ушундай да жашоо. Анан албетте украиналык, мисалы үчүн Орусиянын ошо военное дело деген аккаунту X'те айтып атат, Украина фронту ошо Покровск-Купянск ушундай стратегиялык чекиттер аркылуу гана кармалып жатат. Украина бирок өзүнүн согушунан утулду дейт. Анан негизи ошо Украинанын эгерде жардамды токтотсо дейт, сырттан толук ушул фронтту урайт дейт да, өлгөн фронту деп ушундай маалыматтарды берип атат. Грок ошол кайра ошого жооп берип атат, анализ жасашкан окшойт. Грок аркылуу ошол жасалма интеллект Илон Масктын X аккаунтунда, X социалдык тармакта. Украина аябай катуу жоготууларга учурады дейт. 400-500 миң киши өлдү дейт. Бирок фронтту кармап жатат батыштын жардамы менен, жана тактиканын жардамы менен. Азыр Роберт Броуди же болбосо Мадяр, Птахи Мадяр деген дрондорду башкаруучу ишкер бүгүнкү күнү Украинанын ошо ген штабын башкарып калды. Бул деген албетте оңой адам эмес. Аябай ушунун жардамы менен көп учурунда фронт кармалды деп эсептелинет да. Орусия аябай жай алдыга кетип баратат дейт. Покровск-Курсктан анан 1,3 миллион кишини жоголтту дейт бүгүнкү күнү, согуштун башынан санаганда. Толук Украинанын урашы көрүнбөй жатат дейт. Орусиянын жылышын ошо Украинанын армиясы басаңдатып атат дейт, токтотконго жетишип атат дейт. Ошондой маалымат айтып атат да Грок. Демек, Гроктун ой пикири боюнча Украина жеңил элек, чоң жоготууларга учурап атат, бирок жеңилишке дагы бир топ убакыт бардай. Силер кандай ойдосуңар, туугандар? Силер комментарийлерге жазгыла ойлоруңарды. Ошондой оор согуш болуп атат, элдер өлүп атат, согуш токтобой атат, ресурстар эч кимге түгөнбөй атат, эл аралык коомчулук Украинага жардам берип атат. Мындай Рамштайдын акыркы тизмесин караганда 50дөй өлкө. Ал эми ошо Орусияга болсо Кытай жардам берип атат, Түндүк Корея, Иран жардам берип аткан, азыр токтотуп калды. Индия жардам берип аткан, бирок Индия азыр Америка Штаттарга көбүнчө ошондой кызыгып атат да. Ошондой согуш уланып, эмгичекте бүтө элек. Өмүрлөр үзүлүп атат. Орусияга каршы санкциялар чыккандан улам Орусиянын кошуналары параллелдик импорт аркылуу кичине акча таап атат. Бирок абал мындай соо эмес да дүйнө жүзүндө. Пикирлерди комментарийден күтөм. Yolunday iş girdik de senin kuralın al. Business banker barına başlardan vur karaval. Çok ortasın car yolunday iş girdik de senin kuralın al. Вот туда. О, от души.